Былтыркы жылы Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы биринчи жолу Азия кубогуна чыкканына сүйүнүп, кубанып атсак, мына акшумкарларыбыз кечээ күнү дагы бир ирет тарых барактарын жаңылап, Азия чемпионатында 1/8 финалына же болбосо плей-оффка чыкты. Бул деген сөз Кыргызстан Азия континентиндеги эң мыкты 16 футбол команданын ичинде дегенди билдирет. Жалпы элибиз, жалпы кыргызстандыктар абдан кубанып турат. Биздин футболчуларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу Дастан Рысбекович, буга чейин биз дагы мына футбол федерациясы менен баарлашып, ошол футбол борборунда ошол жерде сүйлөшүүлөр өткөргөнбүз. Биздин футболчулардын жеңгенине кубанганыбыз бирок мындан ары өкмөттүк, мамлекеттик колдоо кыргыз футболуна сөзсүз керек. Футбол федерациясы бир канча убакыттан бери, мен мына бүгүн дагы, кечээ дагы футбол менен жашаган футбол көрөрмандары, ошол тармакка көп жылдан бери өмүрүн арнап келаткан бир нече киши менен сүйлөштүм. Азыр ошол футбол борбору тардык кылып, ата-энелер келип, балдарын ошол жерде футболго машыктырабыз дегендердин саны кескин көбөйүптүр. Бирок ал жерде орун жок деп, тилекке каршы балдарды, өспүрүмдөрдү кабыл албай атыптыр азыр. Буга чейин дагы мына бул жеңиштердин бардыгы футбол федерациясынын, футболчулардын өзүнүн күчү менен болду. Өкмөттүк, мамлекеттик колдоо мындан ары сөзсүз керек. Буга чейин ушу ФИФАга проект жазып, Ошто футбол академиясын курушту өздөрүнүн күчү менен. Азыр алар Бишкек шаарынан 10 гектар жер сурап атышат. Ошол футбол борборун көбөйтүп, чоңойтуп, кеңейтип, ошол жерде өспүрүмдөрдү кабыл алып, келечектеги футболисттерди тарбиялоо жагын колго алыш керек деп жер сурап атышат. Эгерде өкмөт, шаардык мэрия ошол жер эле участок бөлүп берсе, алар ар кандай инвесторлор менен өзүбүз иштешип, ошол футбол борборун курушубуз керек деп атат. Футбол инфраструктурасын жакшыртышыбыз керек азыркы күндө сөзсүз. Ошондой эле жаңы стадион куруу боюнча дагы, буга дагы мына өкмөттө атайын Орусиядан, башка мамлекеттерден инвесторлор келип, мына бул жердеги биздин борбордук стадионду алып, ал жерге өздөрү мейманканаларды курабы, же көп кубаттуу үйлөрдү курабы, башка жактан бизге участок берсеңер, шаардын четинен болобу, ушул чүйдөн болобу, биз ушу жаңы заманбап талапка жооп берген стадион куруп берели деген дагы инвесторлор бизде жок эмес экен. Ошон үчүн мына жеңиштин шаңы менен, жеңиштин шары менен өкмөт ушу футболду, кыргыз футболунун келечегин ойлонуп, ага олуттуу көңүл буруп, ушул участокторду берип, бир чечкиндүү кадамга барса деп мен сунуштайт элем. Чоң рахмат.